Мен кыргызмын, кыргыз деген жаным бар. Көкүрөктө намысым бар, арым бар. Алп манастын учкунунан тутанган, жүрөгүмдө күйүп турган жалын бар. Жаңағы сайдың ташындай, алмасың аттың башындай, өріктөрім ұштымдай, өрчө сонун ушундай, жалбырағы жарғақтай, жербейіші жетегіз, сыртаның маназ қабылан, көз қырын салып алыптыр, елің алыстан ғана байқап қалыптыр. Ушул ураанын алкагында уюштурулуп жаткан Коомдук телерадио берүү корпорациясынын Келечек студиясы менен биргеликте Саяк Баймунасчы эл аралык фондунун колдоосунда 2017 жыл ыйман, адеп жана маданият жылынын алкагында элибиздин улуу мурасы болгон Манас эпосун элге жайылтууда болгон иш-чара касиеттүү Ысык көл облусунун Жети-Күз районунда 40 мектептин катышуусунда болуп өттү. Улуу баян, улуу мурас, улуу күн, Манастын биз көтөргөн улугу, эркиндикти алам улуу көрө алам, бар болбайым куттуу кыргыз улуту. Иш-чарага Саяк Баймунасчы эл аралык фондунун президенти Саматбек Ибраев, заманыбыздын белгилүү манасчыларынан Кубанычбек Алмабеков, Ырысбай Исаков, Тилек Асанов жана Улан Исмаиловдор карагылдык акчарып, калыстык менен башкарып, оюнга сар эсеп салып, таасын баасын беришти. Оюн эсебинен алдыга сурулуп, 3-чү орунду Аманбаев орто мектебинин Бакай тайпасы, 2-чү орунду Мырзабеков орто мектебинин Аян тайпасы, 1-чү орунду Сыдыков орто мектебинин Эркошой тайпасы багындырды. Жеңүүчүлөр кубок, медаль жана дипломдор менен сыйланып, Сыдыков жана Мырзабеков орто мектеби облустук Манастан таймашына жолдомо алышты. Ошондой эле бүйүр кызыткан 300 окуучунун катышуусунда жаш манасчылардын манас айтуу сынагы болуп, 60 окуучу финалдык беттеште күч сынашты. Даган түмөн мал кайда, үндүрлүү алтай жер кайда, кабыр калаш тур челек, кара калмак эл кайда, манас алтайдан күткөн саңгара, бай келип сайдың малымды кетирдиң менен алып. Манас айтуу сынагынан алдыга озуп, сорулуп чыккан жеңүүчүлөргө түстүү экрандар, чөнтөк телефондор жана дипломдор, ошондой эле акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Иш-чарага көмөк көрсөткөндүгү үчүн Жети-Күз райондук мамлекеттик администрациясына, Жети-Күз райондук элге билим берүү бөлүмүнө, ошондой эле Кут билим балдар чыгармачылык борбордун жетекчиси Гүлнара Бошкоевага терең ыраазычылык билдиребиз.